Үңкүрлөр. Үңкүр бул табигый жаратылыштын өзгөрүүсүнөн, жер алдындагы суунун агымынан, жер кыртышынын жылуусунан, шамалдын таасиринен улам пайда болот. Алардын көлөмү, түзүлүшү ар кандай болот. Мисалы, тигылдый, жазы, кууш жана көп тешиктүү үңкүрлөрдөн турат. Кээ бир үңкүрлөр адамдардын казуусунан улам жаралгандары да бар. Үңкүрлөр жер кыртышынын катуу тектери орун алган жерлерде көп болот. Ал эми жумушак топурактуу жерлерде, тоолордо көпкө турбайт. Андай үңкүрлөр сел, суу агымынын аркасында пайда болуп, бир мезгилде суу жеп кетсе жок болот. Мындан сырткары үңкүрлөр кооздугу, баш адаштырган көп тешиктүү жана тоо кендери бар аймактарда дагы кездешет. Кооз, өзгөчө үңкүрлөр болсо, улам барган сайын туристтердин көп келген жайларына айланууда. Анда бүгүн сиздерге дүйнөдөгү эң кооз үңкүрлөрдү назарыңыздарга коймокчубуз. Исландиянын кристалл үңкүрү. Бул үңкүр дүйнөлүк муз каптоо доорунун учурунда пайда болгон. Жалаң муздан турган бул үңкүр туристтерди өзүнө тартканы менен анын ичинде жүрүү бир канча кооптулукту жаратат. Анткени муз, аба басымы, жылуулуктун таасири аркасында анын туруктуулугуна эч кепилдик бере албайт. Ошентсе да бул үңкүрдү көрөмдөп келген туристтер көбүнчө кыш айларында келгендери дурус. Анткени дал ошол кыштын кычыраган суугунда мындагы муз эч кандай кооптулукту жаратпайт. Бул үңкүрдүн ичинде жүргөндө дайыма муздун сынган дабышы угулуп турат. Бирок ал үндөн чочулап, ал үңкүр басып калат деп чочулабаңыз. Анткени бул муз үңкүр суунун агымы жердин кыртышынын жылышы менен ордунан билинер билинбексен козголуп турат. Чилинин мрамор үңкүрү. Бул Буэнос-Айрестен туристтер эң көп келген жайында жайгашкан. Ошондой эле бул үңкүр дагы дүйнөдөгү эң кооз үңкүрлөрдүн катарына кирет. Үңкүрдүн келип чыгышы тууралуу тоо тектеринин геологиялык өзгөрүүсүнөн улам болгон деп айтышат.
Бул үңкүрдүн өзү чынында эле мрамор ташынан жана акиташ породасынан турат. Анын пайда болгонуна 6200 жыл болгон. Бирок ал байыркы кезде суу алдында болуп, кийин гана муздар эрген кезде суудан чыгып калган. Бирок ошентсе да, бул үңкүрдүн көпчүлүк бөлүгү дале суу алдында жатат. Үңкүрдүн тешиктери ушунчалык көп болгондуктан, аларды санап изилдөөгө азырынча эч мүмкүндүк жок. Үңкүрдүн суудан көтөрүлүп калган бөлүктөрүн кичирээк байдарка же кайык менен кыдырып көрүп чыгууга болот. Бирок ал кайык менен кыдыруу учуру күн ачык жана деңизде толкун жок кезде ишке ашат. Великобританиянын Фингал үңкүрү. Бул атагы чыккан үңкүр деңиз жээгинен орун алган Стаффа аралында жайгашкан. Бул үңкүрдүн дубалдары 6 кырлуу базальт таштардан турат. Түркүк таштардын түбү 69 метрге жетсе, суудан чыккан бөлүгү 20 метрге барат. Кээ бир түркүк таштардын кыры 3 кырга жетсе, кээ биринин кыры 8 кырга барат. Ал эми бул түркүк базальт таштардын дегеле үңкүрдүн келип чыгышы көп кылымдык жанар тоо лавасынын таштары кристаллашып, жыйынтыгында катуу кыр таштар келип чыккан. Ал тууралуу жомокто бул үңкүр бир кезде Алп деңиз падышасы Фингалдын ак сарайы болгон деп айтылат. Гааль тилинде бул үңкүрдүн аты Уан Бин деп аталат. Бул үңкүргө шамалдын агымы кирген сайын ар кыл добуштар чыгып турат. Ал добуштарды үңкүрдүн ыры деп аташат. Мексиканын кристалл үңкүрү.
Бул үңкүр болсо Мексиканын Чиахуа чөлүндө жайгашкан. Бул үңкүр жер алдында 300 метр тереңдикте табылган. Анын капысынан жер бургу менен бургулап жаткан кезде табышкан. Бул үңкүр гипс курамы бар селенит кристалдары менен дүйнөгө атагы чыккан. Кристалл үңкүрүнүн атагын чыгарган кристалдар чынында эле алыптыгы менен айырмаланат. Анткени ушуга чейин дүйнөнүн булуң бурчунан табылган кристалдар көлөмү жагынан бул кристалдарга карандабай калат. Мындагы кристалл түркүгүнүн узундугу 12 метрге, ал эми туурасы 4 метрге жеткендери да бар. Анын салмагы 55 тоннага жетет. Демек бул кристалдар планетабыздан табылган эң көлөмдүү таштар экендиги айныксыз чындык. Мындан сырткары бул үңкүр дүйнөнүн башка үңкүрлөрүнөн ысыктыгы менен айырмаланып турат. Үңкүрдүн ичиндеги ысыктык 50 градуска чейин барат. Ал эми аба нымдуулугу болсо 90 жана 100% түзөт. Бул кырдаалдар үңкүрдү толук изилдөөгө мүмкүндүктү чектеп келет. Керектесе баардык шаймандары менен жана атайы үңкүр ичине кирүүгө ылайыкташтырылган кийимди кийген адам 20 мүнөттөн ашык жүрө албайт. Азыркы учурда бул үңкүр изилдөөнү талап кылгандыктан ага түшүүгө болгон окумуштууларга гана уруксат берилген. Жаңы Зеландиянын жылтыр курт үңкүрү. Бул үңкүр дүйнөнүн ар кыл туристтерин өзүнө таандык, өзгөчө күйүп турган курттары менен тартып келет. Жыл сайын миңдеген туристтер бул үңкүр ичиндеги майда жылтырап күйгөн курттарды көрүү үчүн ушул үңкүргө бет алышат. Ал эми бул үңкүрдү майда жарыктарга бөлгөн курттар чынында курт эмес. Ал чымындардын курчакчасы. Бул курчакчалар фосфор затын бөлүп чыгаруу менен үңкүр ичин жарыкка бөлөйт. Бир караганда кудум жылдыздардын ааламына келип калгандай туюлуп, көз жоосун алып турат. Ал эми курчакча кантип жарык берет деп сурасаңыз, андагы былжырчыл кабык фосфор затына сиңип, андан улам майда жарыкты чагылыштырат. Ал эми бул жарыктар эмне үчүн жарык болот деп айтышыңыз мүмкүн. Анткени курчакча ичиндеги чымындын курту олжосун өзүнө тартып жеш үчүн ушундай фосфор затын бөлүп чыгарат. Колго түшкөн олжо көптөгөн жарык нурларды көрүп, кадимки жылдыздын астында ачык абада жүрөм деп ойлоп, анан колго капысынан түшүп калат. Ал эми курттардын өтө күчтүү жаркыроосу ошол күчтүү жарык болгон курт жакында эле азыктангандыгын далилдейт.
Бул жылтыр курттар жайгашкан жерге жетүүнүн бир канча жолу бар. Кайык менен 3 саат аралыкта керектүү жерге жетүүгө болот. Ал эми альпинизмдин аркасында бул жерге жетүү үчүн 5 саат керектелет. Мотору бар кайык менен андан аз убакытта жетүүгө мүмкүн. Которгон жана текстин окуган Токтосун Жакыпов. Монтажлаган Токтосун Жакыпов.